Мээримди жана арайымды Аллах Тааланын жардамы менен иншаллах рух асыгы китебинен окуубузду улантабыз. Мээримди жана арайымды Аллах Тааланын жардамы менен, мээримди жана арайымды Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, мээримди жана арайымды Аллах Тааланын аты менен. Осман радиаллаху анху айткан: дүйнөгө кызыкпаган кишини Алла сүйөт, үнөөдөн сактанган адамды периштелер сүйөт, башканын колундагыга көз артпаган кишини мусулмандар сүйөт. Жыргал болот тиричилик кылганың, көп жебестен напсиңди сен тыйганың. Напси деген аябаган чоң душман, бардык жерге тузагын ал кең курган. О илимдүү, напсиге туткун болбо, напси балее динди бузат, ошону ойло. Билимдүү деп аталбайт андай киши, напси менен булганып турса иши. Куу напсиге эгерде берсе сыйын, андайды акылдуу деп айтуу кыйын. Акылсыз деп айтабыз адамдарды, ит напсинин камында калгандарды. Юсуп баласагын бабабыздан насаат айтылды. Али радиаллаху анху айткан: бул дүйнөнүн жакшылыгын издесең, ислам жетиштүү, бир нерсе менен алектенем десең, ибадат жетиштүү, сабак алам десең, өлүм жетиштүү. Жылаңач төрөлгөн бүт кетет кайра, ошондуктан даңкыңдан эмне пайда? Өткөн өмүр өттү го, бороон болуп. Басынттың өзүңдү ага берип толук. Кайда мүнөз жашоого кошо келген, кандай жерге үрөндү эктиң экен? Эмнени эксе ошону оруп алат, эмнени орсо ошого канаат кылат. Жаштык өттү, каарыганча жашадың, ырыскыңды толук ичип ашадың. Жатпагын тообо кылгын Раббиңе, күнү түнү күнөөмдү кеш деп диле. Жылан чаян курттар жечү денеңди, дүйнө кууп не семиттиң мынча эми? Жылан чаян курттар жечү денеңди, дүйнө кууп не семиттиң мынча эми? Юсуп баласагын бабабыз насааттар айтылды. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айткан: убактылуу жыргалчылыктан элирип эсиргендер көп. Көкүрөктөн мактоого алданып көйрөнсүнгөндөр көп. Күнөөсү билинбей калганынан улам көпкөндөр көп. Аргымак кылып ойнотуп, аргымак күлүп ойнотуп, мингениңе мас болбо. Алтындан жака асыл тон кийгениңе мас болбо. Алты кабат ак үйгө киргениңе мас болбо. Адаммын деп кеп сөздү билгениңе мас болбо. Жашасаң 1000 жыл армансыз, акыры бир күн өлөрсүң. Алланын салган жолунда амалсыз пенде көнөрсүң. Тагдырда жазмыш не болсо, таңдагы күндү көрөрсүң. Этеги жок, жеңи жок, ак кепинди кийерсиң. Куйругу жок, жалы жок, жыгачтан атка минерсиң. Эшиги жок, төрү жок, караңгы көргө кирерсиң. Мункар накир келгенде жообун бир күн берерсиң. Шырылдап топо куюлуп, шыкааларга тешик жок, кайра тартып чыгаарга кадимкидей эшик жок. Эркелерге энең жок, аркаларга атаң жок. Айбаттуу эки бериште, алышаарга чамаң жок. Ат салышы толушар, артында жөлөк караан жок. Акырет сапар алыс жол, аркага эч ким жана албайт. Мункар накир келгенде күнөөдөн эч ким тана албайт. Жатасың жалгыз тар жерде, жаныңа эч ким бара албайт. Атеке кандай алың деп балдарың кабар ала албайт. Периште сурайт бек туруп, бере койсоң бара албайт. Кыямат кайын болгончо кайрадан ишиң каралбайт. Бир өлгөн адам жалганга экинчи кайтып жаралбайт.
Ажалга каршы эч киши айласын ойлоп таба албайт. Караңгы көрдө тирилтип мункар накир кеп сурайт. Айбат кылып коркутуп ким жараткан деп сурайт. Дарманым келбейт сүйлөөргө, тилим да келбейт күрмөөгө, өкүнүп коркуп турасың, үнүм да чыкпайт үндөөгө. Отурганда турганда пенденин иши коркмокто, жан талаша тырбаңдап, жакшылык ишке жотмокто. Жараткандан коркпосоң, каласың көрдө токмокто. Жообун жакшы бербесең, периште түшөт сокмокко. Ыргытып салат жаныңды, кысарып жаткан көп чокко. Кыямат кайын болгончо, кыйналат жаның тозокто. Кыяматтын жолунда кыл көтүрөс сырат дейт. Кылычтан өткүр кылга окшоп, кылкылдап жолдо турат дейт. Кылмышы көптүн бардыгын периште кыйнап урат дейт. Кылмышы көптүн бардыгын периште кыйнап урат дейт. Топтотуп элди тургузуп, тозокко элтип жыгат дейт. Жарлакаган момундар, жалындан күйбөй чыгат дейт. Кудайым казы болгондо курдурат мыйзам таразы. Бирөөк калбай чогулат адамдын жамы баласы. Ошо күндө билинет ак менен элдин карасы. Билинип калат бекинип, бийлердин жеген парасы. Угулат элге баары бир анын сойгон танасы. Жанына болот душмандын, жалгандан жапкан жалаасы. Акыры эсеп күнүндө ачылат элдин арасы. Кече күндүздүн баштан, башка жумуш кылбастан, кылмышыңды периште жасып жүрөт аркаңдан. Амалың берет колуңа, сот алдына барганда, жасылып турат дептерде не кылганың жалганда. Жакшылык менен жамандык билинет колго алганда, сооп менен күнөөнү мыйзамга салып тартканда. Молдо Шама Абдырайым бабабыздан насааттар айтылды. Дауд пайгамбар алейхиссалам Забур китебинде мындайча аян кылып айтылган дейт. Акылдуу кишинин алектенер иши үчө, акыретине азык камдоо, жашоо турмуш үчүн эмгектенүү, адалдан таап рахаттануу. Акыл түндө, алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай жарык жаркырап. Акыл, билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет билимсизди жөндебе, акыл гана жарык чачат дүйнөгө. Акылдуунун иши дагы салмактуу, а түркөйлөр майда, жеңил камгак бу. Кимде эгер акыл болсо олжо табар, кимде ким билим алса бек аталар. Акылды карызга эч ким бербейт колго, акыл бул жараткандан алган олжо. Адамдар ар нерсеге жетиш үчүн жумшаган акыл күчүн, илим күчүн. Акылдуу билимдүүлөр асыл жандар. Акылдуу билимдүүлөр асыл жандар. Илим менен эл сураган өткөн хандар. Адам уулу арбастан сунуп кол, илим менен ар нерсеге ачат жол. Акыл менен киши дайым макталат. Акыл менен киши дайым макталат. Билим менен эл кызматын аткарат. Өнөргө ээ болосуң акыл менен, аз болсо да билимде пайда кенен. 4 нерсе бар, көлөмү аз, күчү көп. 4 нерсе бар, көлөмү аз, күчү көп. Данышмандар алданба дейт азго деп. Алардын бири жалын, бири душман. Үчүнчүсү кеселдик өмүр жуткан. Мындан башка дагы бири ал билим. Жөн ойлобо бул 4төөнүн эч бирин. Булардан пайда менен зыян чыгар. Белгисиз 2 гана натыйжа бар. Даңк байлыкка жеткирет илим деген. Акыл байлык каткан казынага тең. Билимдин жыпар менен мааниси окшош. Экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос.
Билимдин жыпар менен мааниси окшош, экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос. Жыпарды канча катсаң жыты чыгат, билимди айткан сөзүң дайын кылат. Билим байлык, анда болбойт жокчулук. Эң айлакер ууру, ала албайт кол сунуп. Акыл, билим адамга кишен болот. Арамдыктан ал кишен тосуп коет. Акыл деген ант ичишкен курдашың, билим деген чын боорукер тууганың. Билим түркөй жанга алыс жат, соо жүрсө да кыйын кырсык жабышат. Акылдууга өз акылы эш болот, наадандыгы өз жанына кас болот. Билимдүүгө акыл кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенин баяндайт: 3 нерсе адамды ийгиликке жеткирет. Көрүнүүдө да, көмүскөөдө да Алла Тааладан коркуу. Жардылыкта да, байлыкта да орточо болуу, кубанычта да, ачууланганда да адилеттүү болуу. 3 нерсе адамды ууратат: өтө сараңдык, напсиге кул болуу, кекирейип бой көтөрүү. 3 нерсе адамдын мартабасын көтөрөт: көрүнгөнгө салам берип тынчтык тилөө, колу ачык дасторкону жайык болуу, түнү тахажжуд намазын калтырбай окуу. 3 нерсе күнөөдөн тазартат: чыкыроон сулукта да толук даарат алуу, ар дайым жааматка намаз үчүн умтулуу, намаз убактысын чыдамсыздык менен өтүү. Жалган жашык сүйлөбөй, жараткандан коркуп жүр, жаныңды кыйнап алдабай, жакшылык ишке жортуп жүр. Билер билбес 5 убак намазын үзбөй окуп жүр. 5 убак намаз бир күндө окумак үчүн парз болгон, милдеттүү кылып моюнга жүктөп койгон карыз болгон. Молдо Шама Ибраим бабабыздан назат окуду: баардык жерде жакшылык өнсүн десең, эң алгач өзүң таза болсоң экен, бой көтөрбө арбын деп казынаңды, манчыр каба колдо деп мансап дагы. Күчтүүмүн деп мактанган далайлары, андайлардын жеткен эмес чымынгаалы. Абырылба өзүңдү кармай билгин, ачуң келсе токтотуп сабыр кылгын. Шашылба, шашкан шайтан иши дептир, шашкан иштен эч качан болбойт үзүр. Иште да, сөздө дагы шашылбагын, сабырдуулук эң баалуу чыдадагын. Иште да, сөздө дагы шашылбагын, сабырдуулук эң баалуу чыдадагын. Жасайм десең дайыма жакшылыкты, жаман кылба, кармагын, калыстыкты. Наадан болбо, алыс качып бузуктардан, көлекөө тең адамды уят карган. Жамандыктан чектөөнү каалайсыңбы? Жамандыктан четтөөнү каалайсыңбы? Жакшылыктан насипти баалайсыңбы? Шарап ичпе, берилбе кумарыңа, экөө бирдей сурмасас чыкпас кайра. Адам бол, ою иши бирдей асыл, кеңешчиң билим болсун, жолдош акыл. Элиңди, дилиңди таза карма, орундуубу ар сөзүң, зорсуң анда. Берешем бол элиңе, тарат белек, сараң болсоң жаман сөз тарап кетет. Токтоо болуп, орой сөз оозго алба, оройлуктан көңүлдөр муздайт кайра. Эл менен сүйлөшкөндө жумшак сүйлө, жүзүңдү ачык тутуп, эч түнөрбө. Эл ичинен бир өзүң татыктуусуң, ишиң, сөзүң, мүнөзүң ачык болсун. Наадан болбо бекерге жаманатты, эси жокту тизгиндеп тоскон жакшы. Кемчилдик